сөз депутат Шыкмаматов Алмамбет Насыркановичтер. Урматтуу төраға, урматтуу депутаттар. Бұл жерде бардығыз 120 депутат. Елдің батасын, мандатын алып келіп, өкмөт ишине баа беребиз. Ал эми бүгүнкү күнү бизге баа бере турган элдин биз жөнүндө пикирин абдан жакшы билесиңер. Коомчулуктун пикири парламентке өтө жакшы эмес, аны баарыңыздар билесиңер. Ал негатив бир күндө чогулган жок. Ал негатив ушундай экзамендерден улам келип чогулду. Мына бүгүнкү күнү дагы коомчулуктун астына биздин экзамен берүүбүз, эркибиз барбы, эркин ой жүгүртүүбүз барбы, намысыбыз барбы деген бүгүн сыноо бүт эл карап турат. Элдин пикири менен эсептешпей калганда, ошондо эл парламентке жаман деген баасын берет. Өмүр бою саясаттагы проблемаларды камаш керек, иш козгош керек, провокация кылыш керек, разобщать этиш керек, досье чогултуш керек, компромат чогултуш керек деген адам кантип адам укугун коргойт? Балким жакшы генералдыр, жакшы адамдыр, мен да жакшы билем, билимдүүдүр. Бирок табиятынан күч органдарында жүргөн адам кантип кайра күч органдары менен күрөшөт? Омбудсмен бул күч органдары ГСИ, КГБ, милиция менен күрөшөт турган орган. Адам укугун бузбагыла деп. Анан ушуну кантип биз мындай аң сезимибиз жетпейт да. Анан кийин мына досье чогулткандын далили Бахадыр Сулаймановго компромат чогултуп МВДга бердим деп атат. Бахадыр Сулаймановго 100 жолу мамлекеттик органдар текшерип, ал кыргыздын жараны экени аныкталган. 100 жолу 5-чи сазывда да тизмеден чыгарабыз деп казышкан. Анан эми мына жакындагы эле свежий интервьюсуна мынтип Бахадыр Сулаймановду мындай тигиндей деп компромат досье чогултуп атат. Анан ушул адам кантип адамдын укугун коргойт? 10 секунд. Ошондуктан урматтуу депутаттар, мен Токон Болотбековичтин татыктуу омбудсмен болоруна ишене албайм. Андан көрөк күч органдарын жетектесин, Совет Безопасности жетектесин, КГБны жетектесин, МВДны жетектесин, прокуратураны жетектесин. Бул башка. Бирок рахмат.